Мен 45-тен, мен азыр 25-тегиде көрүнөм. 30-тан ашкан айым болду. Жарактан чыгып калды да. Аялдын өзгөчө деги жыныстык жагынан, эмчек рагы, биринчи жыныстык катнаш, биринчи нике түн, сүйүү деген эмне? Конок катары Сулуу да сымбаттуу Айнура Сагынбаева эжекебизди чакырып алдым. Бир айлык сулуу жүрүүңүз үчүн канча акча сарптайсыз? Пластикалык операцияларга кетти го дейм, миллионго жакын акча. Көзүмдү 5 жолу оңдодум. Анын баарын эсептесек жиндеп кетебиз. Мен үчүн тияктан да чарчайм, бияктан да чарчайм, бирок бияктан чарчоо мен үчүн эмоционалдык жактан жакшы болот экен. Мен өзүмдү энергияга толуп, жыргап, үйдө мындай чынын айтайм, жардамчыларым бар. Анткени мен жетишпейм. Кичинекей кызым жуунтканды да билбейт, караганды да билбейт. Кокой, үй бүлөм бар, 3 балам бар, жолдошум бар. Муфтияттан сизге эскертүү берилди. Зыян тийишкен жокпу? Зыян эмес, чоң пайда болду. Милиция сени өлтүрмөйүнчө эчтеке ала албайбыз дейт экен. Сени өлтүрүп, сабап өлтүрүп кетсе, анан биз иш козгоп атат. Мыйзам ошондой экен. Салам урматтуу көрүүчүм, кайрадан сиздер менен учурашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн менин студиямда конок катары Сулуу да сымбаттуу Айнура Сагынбаева эжекебизди чакырып алдым. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Супсуу болуп жүрөсүз. Рахмат, аракет кылат. Эжеке, мени таң калтырганы, качан болбосун сиз интернетте болсун, эл оозунда болсун, элдин сөзүнө түшпөй, элдин көз айымы болуп жүрөсүз. Бунун сыры эмнеде? Мен мүнөзүмдө го деп ойлойм. Анан акыркы убакта мен аялдын идеалдуулугу жөнүндө көп айтып атам. Аял кандай болуш керек? Кыргыздар мындай да. Мен азыр ошол жаш куракка келдим да. Ошол жаш курактан өтүп атам. 30-тан ашкан айым болду. Жарактан чыгып калды да. Бул только үйдөн тамак жасаганга, бала караганга жана башка нерселерге жарайт. Аял катары ал ким, инсан катары ал ким? Же болсо таптакыр эле бизнеске кетип калат. Жок, андай эмес да. Танда мен азырчы болгон жанагындай алып жүрүшүм менен, контентим менен, жок, аял деген дайыма аял болуп калыш керек. Анан албетте бул кызыктуу да. Ошон үчүн дайыма элдин көзүндө, элдин сөзүндө жүрөм. Эжеке, сиз алгач ушул аялдардын сыпатын ачык айтып чыкканда, элдер сизди бир аз башкача көз караш менен карашты. Көпчүлүгү хейт жазыпчы. Эми көнүшүп келечет окшойт, Ооба, эми көнүп келатат. Тамчыбаса суу ташты жарат деген чын экен. Ооба, башында мен дагы мындай мүнөзүм ушундай да, ачык. Тарс-турс этип бетке эле. Мындай эмес, мындай, ажырашсаң жалгыз каласың, мындай десеп, көп адамдар кабыл алуусу аябай кыйын болду. Өзгөчө аялдар. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Дегеле, мисалы, аял киши турмушка чыккандан кийин, турмушун аттангандан кийин, өзүнүн толку боюнун бардыгын эле үй бүлөлүк бир бытка, үй бүлөлүк иш-аракеттерге арнап салат да. Андан кийин сырткы келбетти, толку боюна такыр эле көңүл бурулбай калат. Бул маселени, проблеманы кантчасы болот? Бул аялдардын психологиясынанбы же көз карашыбызданбы? Бул приоритеттен. Приоритет деген жакшы сөз бар. Бул орусундагы сөз эмес, бул негизи башка тилден келген сөз. Сен үчүн эмне маанилүү? Биз үчүн эмне маанилүү? Биз үчүн үй таза болсо маанилүү, тамак жасоо болсо маанилүү, биз үчүн маанилүү эмес нерсе маанилүү да. Чыныгы маанилүү эмне? Мамиле, жолдошу менен жакшы мамиле, күлүп тосуп алуу, түшүнүү, бири-бириңерди көтөрүү, бактылуу эне болуу, үйүң таптаза тамагың жасалган, бирок ажылдап кыйкырып балдарыңды сабап жашасаң, бул сен дагы бактылуу эмессиң, балдарың дагы бактылуу эмес. Демек сен бактылуу эне болгонго аракет кылышың керек. Приоритет. Биз маанилүү эмес нерселерди биринчи планга чыгарып атканбыз да. Маанилүү нерселерди анан эртең койчу, акча жок, убакыт жок, кийин деп коюп кеткенбиз. Ошол тура эмес да. Эжеке, жакында эле сиздин китебиңиз жарыкка чыкты. Китебиңиз тууралуу айтып берсеңиз, эмне тууралуу жазылган? Аты дагы өзгөчө экен, кызга 40 үйдөн тыюу деген сыяктуу. Кызга 40 үйдөн тыюу, чекиттер жана же деген сөз бар. Ошо кызга 40 үйдөн тыюу деп айтып алышат. Чында жеси бар да. Тыюу же тыюу эмеспи? Ойлоңгула деген сөз да.
Бул китепте орусча жазылган мен котормочу Арсенбек Чикиев деген агайым ошо атын ошо таап берген да, мындай жакшы ойлондура турган, илгертен айтыла турган макалда болчу. Анан көп ойлойт экен китеп бул менин автобиографиям деп, жок андай эмес. Бул китеп популярдуу илимий популярдуу деп коебу которгондо литература, адабият, медицина. Көбүнчө медицина кыз төрөлгөндөн баштап кантип кам көрүш керек. Мисалы мен сиңдим үйгө келип калды. Кичинекей кызын жуунтканды да билбейт, караганды да билбейт. Кокой, буга ким үйрөтөт? Кайненеси үйрөтө алган жок. Баарын эле кайненеси, апасы үйрөтпөйт да. Анан ошондон баштап кантип тамак бериш керек? Кыз кичинекей кезден туура тамактаныш керек. Кичинекей кезден кийимди туура таңдаш керек. Ошонун баары. Анан азыр зордук зомбулук деп атат. Бирөө чыкса эле ыйлап кыкырып жатып калышат өзгөчө блогерлер. Мынтип атат, тигинтип атат. Мен бирде жок, тигини жазалагыла, буну жазалагыла деп чыкпайм. Толку жок. Мен андан көрүп китепке кызыңарды ошондой зомбулуктан сакташ үчүн эмне кылыш керек? Эч качан бирөөнүн үйүнө калтырбагыла, дайыма байкап жүргүлө, көңүлүн байкап жүргүлө деп алдын алуу үчүн бир өзүнчө бир чоң бөлүк жазып чыккан. Андан тышкары ден соолук. Мисалы азыр рак көбөйүп атат. Аябай көп ракчы барган сайын. Аялдын өзгөчө тиги жыныстык жагынан эмчек рагы. Ошону алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Кайсы куракта кандай чекаптарды өтүш керек? Чекап дегенди биз билбейбиз да, ооруганда барабыз. Алдын алыш үчүн жарым жылда бир медициналык изилдөөдөн өтүш керек. Кандай изилдөө? Мынча жаштан баштап мынча жаштан баштап мындайлар, мынча жаштан баштап мындайлар. Кантип кош бойлуулукка даярданыш керек? Кош бойлуу кезде кандай алып жүрүш керек өзүңөр? Биринчи жыныстык катнаш, биринчи нике түн. Сүйүү деген эмне билбейт кыздар азыр. Сүйүү десем, ал мага белек бериш керек, ал мени сүйүш керек, ал мени караш керек. А сенчи? Мен да сүйүшүм керек. Кантип сүйүш? Күтүшүм керек, чалышым керек. Ал сүйүү деген башка да бул. Сүйүү деген эмне? Аял эркектин психологиясы, аялдын психологиясы, үй бүлө куруу максаттары. Андан кийин бала төрөгөндөн кийин наристеге кандай кам көрүш керек? Андан соң жаңы сулуулук үчүн менин сулуулук жаатында көп жылдан бери иштеген адис болгондон кийин азыркы заманбап технология бар. Жаңы кремдердин түрү, жашыл кремдер деген эмне? Ошол тууралуу бүт климакс учурунда эмне кылыш керек? Картаюунун белгилери, алардын баарын кантип алдын алыш керек? Мисалы пробаромберга деген билесизби? Билбейсиз, анткени жашсыз. Убакыт өткөндөн кийин мисалы мен азыр көрүп турган катталуучулардын 40тан ашкандар ошо пробаны жасап көрсө болот. Түз туруп, эки бутты бириктирип туруп, көздү жумуп, эки колду сунуш керек да. Анан ошондой позада канча убакыт тура аласыңар? Өзүнүн өлчөмү бар да, китепте жазылып турат. Эгерде ошол жерден калчылдап колуңар жыгып кетсеңер, демек силерде картаюу жакын белгиси. Эгерде түз тура алсаңар бир нече убакыттан да, демек картаюу алыс. Ошондой нерселердин баары бар. Картайганда аял өзүн жоготуп коет. Болду, небере багам деп үйгө турабы? Анан депрессияга түшөт, анан дагы ошондой болбош үчүн эмне кылыш керек? Бул жерде ар кайсы куракка өзүнө ылайыктуу кеңеш. Эжеке баардык жактан өзүңүз сынап, колуңда өзүнүн баягы таасирин тийгизген айым катары ар дайым жүрөбүз. Бирок үй бүлө болгон чечесиз деги эле үй бүлөдөгү Айнура айым кандай айым, кандай аял, кандай эне? Идеалдуу эмес. Мындайым айтып келем, идеалдуу болуш мүмкүн эмес. Бирок ар бир адам өзүнүн идеалына жетүүгө аракет кылыш керек. Менин өзүм идеалым бар. Үй бүлөм бар, 3 балам бар, жолдошум бар, мамилебиз өтө жакшы. Балдарым өспүрүм куракта, азыр 3 эркек, өспүрүм куракта, мына кичинекей 7-де, 16, 14. Оорураак азыркы мезгил, айтышат, өз билемдикти кылышат. Үйдө мындай чынын айтайын, жардамчыларым бар. Анткени мен жетишпейм. Мен эсептедим да, канча убакыт үнөмдөйт экен. Мейли ашкананы жыйнайт экен, тамак жасайт экен, тигине кылат экен. 2 саат күнүнө, 2 саат орто эсеп менен. Ошо 2 саатта андан көрө мен рилс тартып, видео тартып, контент чыгарып, эмеден продажа кылып иштесем, мен үчүн тияктан да чарчайм, бияктан да чарчайм, бирок бияктан чарчоо мен үчүн эмоционалдык жактан жакшы болот экен. Мен өзүмдө
энергияга толуп жыргап анан финансы жактан дагы мен утуп алат экенмин. Ошону эсептеп туруп мага кайсы жак пайдалуу, ыңгайлуу деп бизнес-вумен катары эсептеп туруп мен ошондой жардамчы алгам. Үйдө тамак жасай турган, үй жыйнай турган жардамчы бармы? Эжеке дайыма сулуу болуп жүрөсүз. Бир айлык сулуу болуп жүрүүңүз үчүн канча акча сарптайсыз өзүңүзгө кам көрүү үчүн деген сыяктуу? Ошону эсептебептирмин. Бирок ар бир эле ай эмне тырмагын жасатат, тырмагын жасатат, кашын жасатат, кирпигин жасатат. Менин кремдерим өзүмдүкү, мен азыр жабаң доктор Салымбаева өзү чыгарган кремдерди колдоном. Косметологияга барат. Мен 1 жыл болду бара элекмин, баш керек. Анан быйыл эң көп меники пластикалык операцияларга кетти го, миллионго жакын акча. Быйыл өзүмдү кичине калыбымдан келтирдим дебейинби? Пластикалык операциялар болобу, мисалы, көрүүчүлөрдүн деле көз карашы мындан бир нече жыл мурун тез көз караш болчу. Эми түшүнүп келе жатат. Анан сиздин толку боюңузда канча пластикалык операция бар мисалы азыр? Мен деген Сагынбаева клиникасынын эң биринчи жасалган пластикалык операциялардын баарын көбүн өзүмө көрөм да. Мисалы ошол эле липосакцияны. Албетте биринчи жасалгандар дайыма эле мындай 100% сонун жасалбайт. Кайра жасалат. Ошон үчүн мен бир эмес, эки жолудан, 3 жолудан жасалат. Магачы операция. Анан биягын оңдош керек экен, реабилитацияда акаса канды капат этиш керек экен, мындай. Пластика деген мындай да, мындай оку жок да, келип туруп эле пластиканы окуп алсаң эле болду, идеальный хирург болуп чыгасың. Сырын айтпайт эч ким. Мындай жалпы техникалар берет, ошонун сырын билиш үчүн көп практика керек. Анан ар кандай конгресстерге барыш керек. Анан биз баарыбыз ойлонобуз. Ошон үчүн мисалы липосакция мага 1 эмес 2 жолу 3 жолу жасалды. Көзүмдү 5 жолу оңдодум. Анын баарын эсептесек жинде болуп кетебиз. Быйыл мен фейслифтинг жасадым, анткени бетим ылдый түшө баштады. Мен 44-төмүн, климакска жакындап келатам, гормондор түшүп атат. Айымдар айтат, жок, мен пластикасыз эле сулуумун. Сулуу эмессиң сен, болгону гана көрбөйсүң. Мисалы чыгармачы адамдар көрөт, блогерлер көрөт, анткени дайыма видеодо түшөт. Бетим өзгөрүлүптүр деп көрөт. Кимдер көрөт? Жанагы художниктер көрөт, сүрөтчүлөр көрөт, визажисттер көрөт. Жөнөкөй адамдар көрбөйт, билбейт. Баягы Инстаграмда да бир айым жүрөт. Мындай эмени пропаганда кылып атат, эч пластикасыз, ботокссыз эле мындай мен 45-тен, мен азыр 25-тегидей көрүнөм деп. Ал ойлоп атат 25-тегидей көрүнөм деп. Ооба, бетинде бырышы жок экен. Чапжак жана европалыктындай экен да бетчи. Бирок картаюу белгиси бар. Кандай объем кеткен, көлөм. Но жерден көлөм бияка кетип калат. Биякта көлөм көп, биякта жок. Жаш кезекте мындай болот да бетчи, кийин мындай болот. Мейли бырышы жок болсун, бирок көлөм жок. Анан бул жерде мисалы көзүнүн алды ылдый тартып түшөт, анткени биякта мышца бар, связка бар, ылдый түшөт. Ошону байкабайт да жөнөкөй адамдар. Өздөрүнүн видеого, фотого көп тартпайт, түшүнбөйт. Ошол себептен көп адамдын жана сокур тагы бар. Өзүнүн картайганын, кебетесин өзгөргөнүн байкабайт, анан пластикасыз жашарам дейт. Болбойт андай. Ошонун баарын элдер түшүнбөйт. Анан, зачем жасалма, не натурал. Мен сүрөтүн көбүнчө мынтип салыштырышат да. Сен мурда сулуу элең. Албетте 20 жыл мурда сен деле сулуу болчусуң. 20 жыл мурда, 30 жыл мурда баарыбыз сулуу болчубуз. Аны жаштык деп коет. Эжеке жакында эле муфтияттан сизге эскертүү берилди. Бул деги эле сиздин жашоого болгон көз карашыңызда же ошол өзүңүздүн алып барган блогуңузга зыян тийишкен жокпу же өзгөртүү киргизген жокпу? Пайдасы болду. Зыян эмес, чоң пайда болду. Биринчиден мен өстүм, эмоционалдык жактан өстүм. Ушунча хейтти, ушунча негативди көтөрүү бул адамдын өсүүсүнө алып келет да. Эч качан мен мисалы бизди көрүп турган адамдарга айтат элем, эч качан өсүү ийгилик, кубануу, жыргап аркылуу келбейт. Өсүү дайыма оорутуу, сынуу, жыгылуу аркылуу келет. Мен үчүн бул чоң өсүү болду. Экинчиден, көп нерсени түшүнбөй аткан жерлерим түшүндүм, көзүм ачылды. Мен бир эме тарттым жакында TikTok. Негизи бул дүйнө чоң жиндик кана экенин түшүнүшүбүз керек экен да. Ар бирөө өзүнчө жинди. Баарын өзгөртөм, баарын башкарам, баарын контролдойм, баарын мээсин оңдойм дебеш керек экен. Жана куткаруучу аялдар көп ушундайбыз да, биз куткаруучубуз, баарыбыз эле бөпөлөп канатыбызга андай болбо, мындай деп антип кереги жок.
ошону эметти. Анан пайдасы кандай болду дагы? Албетте минусу да болду. Бул ошол убактагы стресс, ошол убактагы өзүмдү мындай көтөргөнгө аракет кылдым. Көп адамдардын жүзү ачылды. Ким дос эмес. Бүт баарын түшүнүп калдым. Канча адам жакшы сөз жазды, канча адам жаман сөз жазды. Кадимкидей көзүм ачылды. Бир нече жылдан бери блог алып барып келесиз. Ошол жылдар ичинде сиздин эсиңизде калган хейтерлер айтып өтө аласызбы? Алардын кылыгы болсун мисалы. Ой, кандай көп эле болду. Хейтерлер аябай эле көп болду. Акыркы жана эмеден кийин, окуядан кийин мен анын баары унутулду го деп ойлодум. Акыркыда өтө көп болду. Медийный адамдар дагы чыкты. Карасам мен жакшы көргөн актер бар экен ичинде. Таң калып, эсиме калды. Эми эркек киши отуруп эле бир аял кишини шубап жамандап атса, билбейм, мен үчүн эркек бул мындай ыйык адам да. Мен ушундай тарбияланып калгам. Эркек деген бул адам. Менден өзүмөн бир тепкич өйдө көрөм да. Анан отуруп эле аялга окшоп эле анан тиги мындай, анан бул мындай деп атса, таң калдым ошондо. Ошону эстеп калдым, ошол актерду эстеп калдым. Анан дагы бир студияда да отуруп, эркектер шылдыңдап, мазалап, жаман сөз сүйлөп аткан жаман экен. Жаман көрүнөт экен аябай. Ошол уят экен. Аялдар го биз үчүн ушак бул тамак да. Үй бүлөдөгү зорлук зомбулук болсо, аялдарга карата кылган иш аракеттер эркектер тарабынан. Буга да сиз өзүңүздүн көз карашыңызды калтырып, ошол нерсени колго алып, жакында эле Аселин Огойбоевдон дагы өзүңүз интервью алдыңыз. Деги эле ошол үй бүлөдөгү зорлук зомбулукка кыргыз айымдары кандайдыр бир пайыз өзүнүн дагы күнөөсү бар деп ойлойсузбу? Зордук зомбулук жасалган үй бүлөлөр ар кандай. Баарын бир эле эмеге ченечке салып ченесек болбойт экен да. Анткени кээ бир учурда ооба өздөрү дагы күнөөлүү. Билет, сабайт, анан өзү туруп, жок мен өзүмдү өзүм багып кетем, балдарымды багып кетем дебейт, ошака ыйлактап, шорголоп жашай берет да, ошонун бир тыйынына кызыгып. Кээ бир учурда мына Аселге окшоп алып качты. Керек болсо Италияга качып кетти. Ошактан батире алам деп жантабашып иштеди. Келип үйүнө кирип эшикти жаап, анан бир эле моментте эшикти жаап албай калдым. Унутуп коюптурмун ачык экенин деп. Эметсе милицияга канча жол жазды. Милиция сени өлтүрмөйүнчө эчтеке кыла албайбыз дейт экен да. Сени өлтүрүп, сабап өлтүрүп кетсе, анан биз иш козгобойт. Мыйзам ошондой экен. Анан ошол моментти байкабай калдым, ваннада турсам келип эле жанагы кескилеп баштады, даже мен оозуман үн чыкпай калды өтпөй. Ошон үчүн үй бүлөлөр ар кандай да. Кээ бир учурда ооба бар, кээ бир учурда жок. Мисалы Аселдики ана полный колунан келген нерсенин баарын кылды. Биз коргой албай койдук. Биздин мыйзам, биздин мамлекет Аселди коргой албай койду. Дагы эле коргой албай жүрөт, анткени түрмөдөн жазып атат ал киши. 100% кепилдик жок экен да, мисалы. Кепилдик жок. Анан бирок кээ бир учурда аялдар күнөөлүү, чын эле күнөөлүү. Кетип калбайт, ишенип жүрө берет, жертва позициясына түшүп алат. Андай учурлар деле бар. Айрым айымдарга ошол жертва позициясында жүргөн дагы жагат деп айтышат. Анткени бул сүйүнүч гормондорун алып келет да. Бизде адамдарда мына эртең менен турганда баштап кечке чейин биз сүйүнүч гормондорун издейбиз. Мына мен эмне кубандырат, мен эмне сүйүндүрөт, кофе ичсемби, ой кайф алам деп, барып бир аз сейилди басып келсемби, кайф алам, кайсы көйнөктү кийсем деп сүйүнүп калабыз да. Биздин мээбиз дайыма сүйүнүч гормондорун алганга иштейт да. Биз ошон үчүн акча табабыз да. Акча кереги жок, бул кагаз. Ошого бирдеме сатып алып, кыска мөөнөттө мен нейромедиатор иштетип чыгат. Анан ошол жакшы жол менен сүйүнүч гормону алган адамдар бар. Мисалы, бүгүн баарыбыз ошо студияга келдик, эмне себептен, ушундай сонун көрсөтүү тартайлы деп келдик, элге сүйүнүч тартуулайлык деп, өзүбүздүн акылыбызды, оюбузду билдирелик деп келдик. Жумуш иштесек, бизде сүйүнүч гормону чыгат. Кээ бир адамда сүйүнүч гормону бирөө аяп койсо чыгат. Мен акчам жок, менин шартым жок, 6 балам бар, мүмкүнчүлүгүм жок десе бирөө келип, күйөөм акмак, сволочь, кайненем акмак десе бирөө келип аяп койсо, ошондой, байкушун. Ар бир адамда ошол момент болот, бирок биз кыска мөөнөттө эмет туруп кой деп чыйра алып кетип калабыз да. Кээ бирөө ошол жана эмеге саста жүрө берет да. Башка сүйүнүч ала турган гормондорду, ала турган жолдорун издебейт, анткени жалкоо.
мээсин иштеткиси келбейт, өзүн иштеткиси келбейт. Анан бирөө аяп койсо эле жертвада эле ыйлап, кайгырып, акчам жок, бирөө мага келсе берсе ал кишини да мактабайт. Ал кишини да жакшы көрбөйт. Аз берди. Эмне үчүн берген жок? Ошондой болот да. Ал эми баягы турмушка чыга элек, секелек кыздарга кандай мырзаларга турмушка чыгууну сунуштайт элеңиз? Бул дагы бар китепте. Өзүнчө отдел курстарында да бар ал тууралуу. Биринчи ирет эмоционалдуу жактан бышыгыраак адамга. Кээ бир эркектер да кички бала сыяктуу болот да. Ошол жерден кичине бышыгыраак, үй бүлөсүн караш керек, атасын караш керек, апасын караш керек. Кандай акчасын эмес, экөөнүн мамилеси кандай бири-бири менен. Кандай мамиледе. Кийин кандай адам болот, бул атасын карап туруп эле билсе болот. Кандай адам болушу мүмкүн. Анан жоопкерчиликти ала турган, жана комплекстери азыраак. Комплекси көп мырза сени өмүр бою өзүнүн комплексин көтөрүш үчүн, өзүнүн өздүк баасын көтөрүш үчүн сени түшүрөт. Ошон үчүн комплекстери азыраак турат, азыраак жоопкерчилиги бар. Акчасын, билимин, квартирасын, машинасын эмес, келечегин. Кандай ой жүгүртүп атат? Келечекте ким болсом дейт, каяка барсам дейт. Ошон үчүн кандай аракеттерди кылып атат? Сиз жолдошуңузга турмушка чыгып атканда ошол жогоруда айтылган баягы тепкичтерге маани бердиңиз беле? Көп бербептирмин. Көп бербептирмин, бирок ар бир эле адамдын, айтып атпаймынбы, адамды өзгөртүү мүмкүн эмес. Адамдын эң жакшы версиясын жасаса болот. Мен жолдошумдун эң жакшы версиясын кылып, ошо менен сыймыктанып, мактанып, кабыл алып жашап атам. Бул болгону ошол. Ал эми үй бүлөңүздөгү бейкуттукту кантип сактап калууга аракет кыласыз? Биринчи жоопкерчиликти өзүң алыш керек ар бир ситуацияда. Ал жаман дебей, мен ага эмнени түшүндүрө алган жокмун, мен ага эмнени жеткире алган жокмун. Анын мүмкүнчүлүгү кандай, анын патологу кандай деп эметиш керек да. Анын көз карашына түшүш керек. Биринчи мамиле. Мамиле түшүнүү жана өзүң тура түшүндүрүү. Биз ошону билбейбиз. Тура жеткизүүнү билбейбиз. Ошонун үстүнөн иштесе эле көп үй бүлө сакталат. Бүгүнкү берген маегиңизге рахмат. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып атсаңыз болот. Ушундай күндүн, ушундай аптаптуу күндө баарыбызга биринчиден салкындык, суусундук, өтө көп ысыбагыла, сулуулукту сактагыла, бактылуу болгула, сулуулук жана бактылуулукту каалайм. Сиз ар дайым ден соолукта болуңуз. Чын жүрөктөн алдыда боло турган иштериңизге ийгилик каалайбыз. Ар дайым күлүп, көрөрмандын көз айымы болуп жүрө бериңиз. Урматтуу Сокол Медианын көрүүчүлөрү, бүгүн биздин студиябыздын коногу Айнура Сагынбаева болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар жана ошондой эле Сокол Медиа YouTube каналына катталганды унутпаңыздар.